Жана агайыбыздын кызынын талантын көрдүңүздөр. Ал эми мен алдыңыздарга эми уулун чакырмакчыбыз. Калый Молдобосонов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында окуп, эстрадалык жана вокал багытында бүтүрүп, мына аранжировка башка айтор атасынын нагыз жолун жолдоп келаткан Кыялбек Бакировдон чыгарма. Бир кол чалыңыздар. Assalamu alaikum, урматтуу жалпы коноктор. Барыңыздарга чоң ыраазычылык бүгүнкү атамдын юбилейине келип бергениңиздер үчүн. Ата куттуктайм, 55 жашка чыкканыңыз менен, төшпелигиңиз менен куттуктайм. Атама чоң ыраазычылык билдирем. Биз ушул даражага жеткенибизге, именно мен ушул даражага жеткенимне түздөн-түз ата энем себепкер. Чоң рахмат сиздерге. Миң мерге ыраазымын. Аллах ыраазы болсун сиздерге. Сиздер үчүн азыр атамдын чыгармасын ырдап берейин. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Ат жалында шамалдай ойнобосо, атого жүрөгү толгобосо, ата журттун эртеңин ойлобосо, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Кылыч болуп душманга чабылбаса, сен дегенде селдей каптап агылбаса, жерин коргоп жарагын тагынбаса, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Бабалардын салтына багынбаса, 40 жыл теңге сыйынып жалынбаса, имерилип долорун сагынбаса, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Калпак кийип башына эрденбесе, калп ишине билек түрүп шерденбесе, жет атасын сурасаң билбейм десе, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Obon sozуп ырда баса, адал менен арамды ылга баса, ата сөзүн баш ийип тыңдабаса, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Кыздарынын намысын коргобосо, абийир үчүн чеп болуп орнобосо, энесинин көз жашын ойлобосо, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Аялынын айтканынан чыга албаса, камчы сабын колуна тута албаса, акыйкаттын ачуу үнүн уга албаса, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Бирисин ал көктө толгон жылдыздын, бири өңдү сууда сүзгөн кундуздун. Көп ичинде баш калталап күн көрсө ал, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Көп ичинде баш калталап күн көрсө ал, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын.
Чоң рахмат. Кол чабазары Кыялбек Барза. Кыял молодец. Башында оны сахнаға чыгалы атаңа монтеде рахмат деп кайра ийилсең эме качан үйлөйсүз дегендей эле көрүнөр экен. Качан үйлөйсүз мени дегендей болчу. Ата эми бай ушунчалык кала качан үйлөйсүң деп сурап койдум. Эми Кудай кааласа так что Казакта Абай Кунанбай деген элге белгилүү болгон акын жазуучу болот. Абай атасы Кунанбай менен ат чабышып келип бир тоонун бооруна келет да. Мен муну кыял сага айтып атам го. Кыял аркылуу бүт жаштарга айтып атам. Тоонун бооруна ат чабышып келип, ошондо Абай Кунанбай атасына айтат: "Ата, сиз казакка белгилүү болдуңуз. А мен казак менен кыргызга белгилүү болдум. Ошондо атага тең ул, атадан кем ул, атадан артык ул деген бар. Сиз казакка, мен казак менен кыргызга белгилүү болдум. Мен сизден аштымбы?" деген экен. Ошондо атасы баласына карап: "Уулум, качан гана сен дагы мага окшоп казак менен кыргызга белгилүү болгон бала тарбиялап чоңойтосуң, ошондо жетесиң, ашышын арып турсуң." Кочаппайбы мен? Так что, брат, азыр аранжировка башка 10 кишилер түшүнүп калдым, бирок атама жеттим деп ойлобо. Сен дагы өзүң окшоп бир бала тарбиялап чоңойтосуң, ошондо жетесиң атаңа. Так что микрофонду бер дагы атаңа чурка бар, эки бетинен өбүп кой. Бир гол чапкаңыздар, кыялмаса, браво! Көп жаша, молодец. Мына атанын изин улаганды кыялмаса көп жаша. Эми мындай кылалы биз. Жанатан бери баласынан белек алды, көрдүңөр, кызынан алды, небереден алды, мен ойлонуп калдым, ушунча болду, кампирден белек албай экен деп элдер суранып атат да. Анан много уважаемая кампире, умсына эжеке, мы вас сюда приглашаем деп. Урматтуу коноктор, мен эжекемди жаныма чакырып алайын. Эжеке келиңиз. Долларлардын баарын сагын сумканы ташаңыз, келе коебуз. Бисмилла кылалы. Өмүр сапарында агай менен эжекеңиз көп жашасын. Ылайым мактаганга төп болсун. Жакшылыктар үйүндө эжеке жок дегенде чачыңыздан көп болсун дейт да. Mo mikrofon sizge. Ömür safarında деген çıkarma тартууласын сүйгөнүнөн сүйгөнүнө деген келди го. Балдарынан жалпы чыгарма бүгүнкү 55 жылдык юбилей той марекес үй бүлөлүк дуэт чыгарма менен чекип коймокчубуз. Ал эми сиздер колдон келсе кол чаап кубаттап турасыздар. Өмүр сапарында көп жашаңыздар, бирге болуңуздар. Өмүр сапарында биздин үй бүлөбүз Ортамакчы бардыңыздар, onun bayılacaklar. Oturdum, su ceginde oyga çömüp, ömürlü, anımdan suat Qanchalik tez aqsa ilgin ömürlürda Davuş etip ötüp geldi qanchalik tez aqsa ilgin ömürlürda Davuş etip ötüp geldi
Seni karab bir nerseni aytgım geldi. Sonun maşinam, sonun uyum bolsun diye emes, sonun prezidentim bolsun diye yaşaş gerek. Ballarına bir kol çapmakta. Bravo. Oğul kızları, köp yaşamızları, kelinleri, kıyıvalları, nevereleri.